Салам көрөрман, сиздин кечеги күнүңүз кандай өттү? Мен үчүн кечеги күн аябай кызыктуу болду. Себеп дегенде өкмөттүн жогорку кеңештеги кечеги жыйыны барынан башкача, ары күлкүмүштүү болду. Айтып өткөнүмдөй эле мага аябай жакты десем болот. Өкмөттүн бул айткандарын сиз кандай кабыл алдыңыз? Сизге да жакты деген ойдобуз. Эми өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев менен кыска оюн ойноп көрөлү. Мен башын айтам, Мухаммедкалый Абылгазиев улантып көрсүн. Бюджетке түшкөн акчалар, биздин коррупционерлерге далил болгон фактылар. Бул оюнду билдирүүдө сиз да улантып көрүңүз. Абылгазиевдин бул байкабай айткан сөздөрү биздин куудулдарга тактап айтканда кече көп кызыктар менен коштолгон өкмөттүн жогорку кеңешке берген отчету жөнүндө кенен кеп кылабыз. Биздин эл деп күйгөн байкуш чиновниктер болбогон эле акчага иштеп жүргөн көрүнөт. Абылгазиевдин отчетуна ишенсек, 2010-жылы мугалимдердин айлыгы 30%-га жогорулаптыр. Урматтуу мугалимдер, баарыбыз биригип кимге рахмат айтабыз? Мен айтып атам 26 миң теңге мен болсом. 30дан жогорулап атам. Маалыматка ылайык, былтыр билим берүү тармагына Кыргызстанда 35 миллиард сом акча бөлүнгөн. Көрсө акчанын баары билим берүүгө эле кетип жаткан турбайбы? Эми түшүнүктүү болду, кыргыздар эмне мынча акылдуубуз. Кыргызстан крупнейший город Бишкек, второй Ош, третий Жалабат, четвертый Каракол, пятый Такмак, 5 крупнейших городов. Баса, премьер-министрдин белгилешинче 2010-жылы бизде милицияга болгон элдин ишеними жогорулаптыр. Кайра кайталайын. Элдин милицияга болгон ишеними жогорулаптыр. Угулбай калган болсо дагы бир жолу айтайын. Кыргызстанда элдин милицияга болгон ишеними жогорулады. Кыргызстанда 2010-жылы 26,1 тонна алтын казылыптыр. Бул 2018-жылга салыштырганда 2,9%-га көп. Казынага болсо 12,9 миллиард сом акча түшүптүр. Бирок баарыбызга кызык. Бул түшкөн салыктар кайда? Мухаммедкалый Абылгазиев 2010-жылы жакырчылык 3,2%-га кыскарганын белгиледи. Мне его заплатили. Это зарплата? Да, это все, да. Премьер-министрдин жакырчылык боюнча айткандарына жеке мен кошула албайм. Ачык айтыш керек да. Азыркы учурда ачык айтмай тренд болуп жатпайбы? Кыскасы, Кыргызстанда жакырчылыктын өзү жок. Буга далил катары азыркы учурда чет өлкөдө 1 миллиондон ашуун кыргыз пожизненный турист болуп жүрөт. Ал эми ичкүдүн продукция Кыргызстанда 4,5%-га өсүп, 77.500 жумуш орду түзүлүптүр. Кайсыл тармакта 77.000 жумуш орду түзүлдү? Кайсыл тармактарда ушул мындай? Эгер ушундай болгон болсо жакшы, бул кызыктуу болуп атат да биз. Ушул жерден биздин жанагы сырттагы 1 миллиондон ашуун туристтерге кайрылып кетейин. Кыргызстанда жумуш орундар бош калып жатыптыр. Келиңиздер эми, иштейли. Баарыбыз аты жаман коронавирус келгенден бери анын зыяндарын артынан тизмектеп жатабыз. Үйдө калдык, жумушсуз калдык, акчасыз калдык. Көрсө айрымдар үчүн коронавирустун зыянынан пайдасы көп экен. Мисалы, коронавирус учурундагы карантинге киргизилген эрежелер аркылуу Бишкектин мэри Азиз Суракматов бюджетти толтуруунун жаңы жолун сунуштады. Масканы кийип жүрбөйсүңбү? Кий масканы. Айрым идеяга бай чиновниктер учурдан пайдаланып акча табуунун жаңы жолун мед кызматкерлерине сунуштап жатыптыр. Оорубасаңыз да коронавирус менен оорудум деңиз, 200 миңдин тең жарымы сиздики болот. Вот результат твоего труда. Бирок мындай сунушка биздин мед кызматкерлер макул болбооруна ишеничибиз жогору. Аларга көрсөткөн кызматы үчүн ыраазычылык билдирип, сизди санитардык эрежелерди сактоого чакырабыз. Бул күндөр батыраак өтүп, амандыкта жолугушалы.